Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз улутун, кыргыз элин бүтүндөй ааламга даңазалап, ала тоонун боорунда кичинекей ушундай улут бар, уңгулуу, уюткусу бар, касиеттүү эли бар. Бул кыргыз улуту деп таанытты Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматов бүтүндөй ааламга кыргыз деген имаратты куруп кетти. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Таластын Кара Буура районундагы Шекер айылында төрөлгөн. Атасы Төрөкул Айтматов, апасы Нагима Хамзаева өз кезинин эң билимдүү адамдарынан болушкан. Чыңгыз Айтматовдун балалык чагы улуу атамекендик согуш учуруна туш келген. Чыңгыз Айтматов көптөгөн чыгармаларды жазып, жана башка чыгармаларды дүйнө элдеринин көптөгөн тилдерине которулган. Анда 4-Б класстын окуучулары көркөм ырларын жана Чыңгыз Айтматовдун буга эне уламышынан үзүндү аткарып беришсе. 4-Б класстын окуучулары Чыңгыз Айтматовдун буга эне уламышынан үзүндү аткарып берсек, автордун ролунда Эсенжанова Жунай, буга эненин ролунда Мамутжанова Сумая, Жескенпирдин ролунда Керимкулова Элима, баланын ролунда Жумакадыров Эрбол, кыздын ролунда Байышева Айчолпон, Умайененин ролунда Батыралиева Нурия. Бул жомок эзелки окуя. Атам заманда жер бетинде чөптөн кой көп, кургак жерде суу көп болуп турган кезде уруу кыргыз журту Элесай өзөндүн боюн жайлап жашап турган. Кыргыз уруусу айлана тегерегине кас уруулар туруптур. Эл муңгурап турган чакта Каплеттен элге душман кол салды. Жарак алып каршы чыгууга эч ким үлгүрбөдү. Токой аралап чыгып кеткен ойнок бала менен секелек кыз гана аман калды. Ата энесин издеп жүрүп алар жоонун колуна түштү. Ашыкпа кылган эне, күнөөсүз балдарды жайлаба. Сен кимсиң, адамча сүйлөп угулган кандай жансың? Мен буга эне болом. Адамча сүйлөбөсөм, сен кайдан түшүнбөксүң да? Кайдан соболукмаксың? Каалаганың эмне буга эне? Балдарды кое бер акылган эне. Ушул эки чүрпөнү мага бер. Буларды эмне кыласың? Адамдар эгиз музоомду атып өлтүрүштү. Балдарымдын ордуна бала издеп жүрөм. Ушул эки жетимди эмизип багып алам дейсиңби? Ошентем акылган чоң эне. Жакшылап ойлондуңбу буга эне? Булар деген адам баласы чоңоюп алып сенин бугучаларыңа ок атат. Ошону ойлондуңбу? Булар чоңойгондо менин бугучаларыма кол көтөрбөйт. Мен буларга эне болом, булар мага бала болот. Анан кантип өз ага карындаштарына жамандык санасын? О, кентпей буга эне. Бул эки жетимди кайда алып барасың? Эч ким таппас алыс жактарга алып кетем бу балдарды. Сурап алдым. Эми тез кет бу жерден. Жетимдерди алыс жерине аман жеткир. Майрык чаар Жескенпир буга энени алкыш менен узатты. Балдарым, балдарым, мына эми мен силердин эңермин. Мен силерди ак каардуу алкак ала тоосу бар, күмүштөй теңир тоосу бар, Токой жеринде ысык көлү бар, ортосунда ысык көлү бар жерге алып барам. Кыргыздардын тукуму курут болуп кетээрде, экөөң элдин атын өчүрбөй, кайра тукум уласын деп, укум тукумуна мекен болсун деп, мен ал жерди теңирден сурап алдым. О, кадырлуу буга эне, улуу журтту улаган, укум кыргыздын укум тукумунардан болгула, эне тилиңерди унутпагыла. Мен силерге түбөлкө умай эне, тенир ата боломун. О, миң жыл өмүр сүргүлө. Ушуну менен биздин жомогубуз аягына чыкты. Автор
Топчубек Рахманбердиев. Бақыт құшын алып келді Қырғызға, әрбір инсан тазым етет Чыңғызға. Құш қалемді Айтматовтың елесі, дем күш берет әрбір қырғыз ұл қызға. Автор Сейітқызы Әділет. Біздің Чыңғыз қалеменен таматпал, дүйнө емінен бүттігіне жағатал. Әрбір жазған шығармасы ту болып, адамзатқа чырақ болып жанатал. Автор Топчубек Рахманбердиев. Сыйқырды нұр пайда болот жылдыздан, ақ қалпақты Чыңғыз чыкты Қырғыздан. Унутулгус чыгармаларды жаратып, Қырғыз елін бүт дүйнөгө таанытқан. Автор Абдыкадыр Улуу Орозалиев. Көп өлкө окуп, томдорун көтөрүп Чыңгыз даңкыбыз, табигат берген талантың, таасири күчтүү жараттың, тамшанат өлкөм окушса, талбадың алга бараттың, түгөнгүс байлык сөз жазып, түркүмүн элге тараттың.